таланттарга бай, маданияты бийик, тарыхы терең кыргыз эли быйылкы жылды тарых жана маданият жылы катары белгилегени баарыбызга маалым. Жогорку саамалыктын негизинде жогорку окуу жайлары дагы четте калган жок. Үстүбүздөгү жылдын 30-ноябрь күнү Орто Азиядагы америкалык окуу жайдын студенттери кыргыз тилин аркылуу үйрөнөбүз аттуу чыгармачылык жолугушуу кечесин өткөрүштү. Алгач бул иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, салттуу музыкалык борбордун төрайымы, искусство таануу илимдеринин кандидаты, Кыргыздын этно музыкасы боюнча илимпоздуу дастанчы комузчу, белгилүү ырчы Роза Амановага студенттер жана окуу жайдын окутуучулары өздөрүнүн чыгармачылыгын көрсөтүштү. Өзүңгө сууга барсамбы, өртөңгө кошу салсамбы, өзүңө тагдыр буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Өзүңө тагдыр буйруса мен өмүрлөш болуп алсамбы. Гитаранын коштоосундагы мыкты номерге күбө болуп, ичибизден ыраазы болдук. Ошол эле учурда Аманованын ырлары буга чейин түрк, казак тилдеринде ырдалып келсе, болуп өткөн иш-чарада англис тилиндеги котормосу Алымкан Жээнбекованын аткаруусунда ырдалды. One more time and remember together all those days. Do not leave me in the middle of the ocean. I beg you, please do not leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Even though you knew I was going far away, I did not see you saying goodbye. Can you come once again to visit me? I want you to meet one more time. Do not leave me in the middle of the ocean. I beg you, please do not leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Мен бүгүн Роза Аманованын бир ырын англис тилинде которуп ырдадым. Себеби биздин университетте, Америка университетинде чет өлкөдөн келген көп студенттер жана мугалимдер бар. Ал эми Роза Аманованын ар бир ырынынын мааниси өтө терең. Роза Аманованын кыргыз искусствосунда орду абдан чоң. Кыргыздын шаңкылдаган шайырүндүү кызына жаш студенттер өз калеминен жаралган ырларын да тартуу кылышты. Теңирим сизден талант аябаптыр, тең тайлашкан бирөөнү да жаратпаптыр. Кыргызымдын бактысына жаралгансыз, жаркылдап жарык нурун тартуулаңыз. Мекенимдин баа жеткис белегисиз, канткенде баркыңызга жетебизби? Бүт жагынан келишкен бир эжесиз, комузга да, дастанга да берилген. Мага кызык бир ой келди, табышмактуу, а балким сиз түшкөндүрсүз теңирден. Жадырап, жаз гүлүндөй ачыласыз, жыргатып, жылуу обон чачыраттыз. Жылдызы жанып турат кыргызымдын, жарыгы жанып турат эми сансыз. Сыйлайм сизди розайым кадырлап, ырларыңыз ала тоодон жаңырат. Дагы далай обондорду жаратып, жашаңыз сиз дайрасымал шарылдап. Табитинен англис тилинде окуган студенттер чоң руханий баалуулук алып, кыргыз тилине, анын ичинен кыргыз музыкасына болгон шыктануусу жаралганы көздөрүнөн көрүнүп турду.
Көп кырдуу талант бүгүнкү күндө көптөгөн кыргызга белгилүү ырчыларды, дастанчыларды даярдоо менен бирге кыздардан түзүлгөн Маржан тобу, курамы жигиттерден куралган Эржан топторундагы талпынтып өнөр чөйрөсүнө учурган кези. Анда алдыңыздарга Роза Аманованын шакирттери менен берген концертин сунабыз. Жүзүндө жарык келечекти каалаган таланттарды, жалаң гана дипломаттарды, же болбосо экономика, бизнес, маркетинг жана башка багыттагы келечек муундарды тарбиялоо менен бирге сиздер таланттуулуктарын да качып ушундай көркөм өнөргө байытып атканыңыздарга чын дилден ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге ушул университет биз дайыма аудицияны сыртынан жакшы билебиз. Бардык жерде биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Бул жердин бүтүрүүчүлөрү биздин Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандан сырткары дүйнө жүзүнө дагы ошол кыргыз желегин желбиреткен мыкты инсандарды, кыргызстандыктарды таныта турган келечектин ээлери экенин жакшы билебиз. Сиздердин бүгүн ошо чакырганыңыздарга, ошону менен бирге эле ушул кечеде өзгөчө жан дүйнөңүздөрдөгү менин дагы жан дүйнөмдү балкыткан сонун чыгармаларды аткарып бергениңиздерге, ырларды окуп бергениңиздерге мен чын дилден терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле сиздерге мындан ары чоң ийгиликтерди каалайм. Мага барганда эки студент мындай деп барды: сиз ооган ыйын ырдапсыз, эмне себептен чыгардыңыз? Бул эмне болгон чыгарма? Ошол чыгарманы айтып берсеңиз. Ана мен ушунчалык аябай ыраазы болдум. Ошо жаш бүгүнкү биздин балдарыбыз ушундай искусство аркылуу кыргыз тилин үйрөнүп атканыңыздар бул өзгөчө өрнөк. Бардык жерге бул биздин Кыргызстанга өрнөк. Ошол себептен мен ойлодум эле, эгер сиздер кандай десеңиздер ошондой болсун. Себеби сиздер менден абдан таланттуу экенсиздер, мен бүгүн түшүндүм аны. Эгер ошол ооган ыйынан баштайлы десеңер, мен ошол ооган ыйын аткарып берейин. Жок десеңиздер, анда биз шайрыраак чыгармалардан баштайлы. Кандай дейсиздер? Көк чайнаган жаз эле, көчөт болуп жаштарга көктөм көрккөн аз эле. Көп жигиттер кошулуп көздөн жаш тампаз эле. Колунумду узаткам көксөп жүргөн аскерге, ал көксөгөн аскерге. Алабышып күз келип, анда нечен күн өттү. Сосын тиленип, айлуу айсыз түн өттү. Ар жумада кулунум ак кагазын жөнөтчү. Ала тоого салам деп аскери жактан качасчу. Өтсө куш жыл барам деп алыстатпай батчасчу. Апа келип качасчу. Келбей, айча болду кабар жок. Жамандыкты сезгендей, азыбыңдын санам жок. Айдагылар амал жок. Бүгүм кирип калганда, айылап жыйналып, чогулушуп келишти. Угузганы келгендей жамандыктуу биришти.
сөгүнгө кара сандык сыңардай ап келгендер табытты аштырбады булганда. Келди балам жок, көп куштардын ичинде көздөй болгон караган жок, ооган кеткен балам жок, о Кудай ай амал жок. Болжоп билери болмушту, айтар бир жан болсочу, атасыз бул жетимди аяр бир жан болсочу, босто бурак алар соң босой тулбас болсочу, ботом толбас болсоңчу, ботом толбас болсоңчу. Ар күн сайын таң ерте ала тоонун нуру чалат, ай көл бүткөн жерине алтын түскө курчалат, анан жерди тебедеп адам пенде үн салат. Айлар көчөктө керек, абыл дүйнө керемет, айлан көчөктө керек, арман дүйнө не керек, арсыз жашап жүрөмүн ар күнүмдү чегедеп, асылымдын жердеги алтын башым эледеп, жалгызынан айрылган арман дүйнө керек. Потрясающее выступление на самом деле. И никогда не слушал музыку отсюда. Баштайм мен эме да термеге кезек берели, акылга тетен эрсекен дой акындын терме дегени, терменин башы калкымдан да термеден болбос тартынган ак калпак кыргыз калың эл, мен айланып кетем жалпыңдан Күмүшүн ойсо зергери, оймосо түркүн кыялдуу, чырдагын айтсаң жернегин, ошолор сансыз кылымнан жалганды бизге келгени, кылымдар аны сактаган, кылымдар иргеп таптаган, улуттук кийимин байкасаң, учурап койбойт башкадан, ала тоо түстөш калпагың, кара жер түстөш алкагың, кош этек көйнөк чыптаман, ошол султанды дейсиң канчаның байыркы черкен комузуңда байыртан баскан жол узун, капкакта сактап келатат тайган кенин ата конушун, элимдин не күн кечкенин да элимди кимдер эзгенин, күү менен бизге жеткирди да күйөттүн көкөй кезгенин, комузда элдин бугу бар, комузда элдин бугу бар, каяктан чыкмаган песе ошол кам баргансың кам бугулар Бүлүктүн кызык мүнүшкүр да мүнүшкүр бүркүт салганда, кызыгын жанда жүрүп көр да кармаган чактаң аскадан, калтарып калмак башка жан, мүнүшкүр болуп шашпаган, чыргадан чырга сөйлөтүп да жетилте кармап таппаган, тил билбес кушту шундуктаңа тил билги кылып таштаган, ушундай өнөр ойлоп көр да учурар бекен башкадан, өз элим сүйүп андыктан мен өз элим менен мактанам кагылам элим кагылам
кагылам да кагылам жакшы жагынан. Качан төгүнгөн карабай да калтырган өлгүң артынан. Өтели жакшы иштечи да өз элин сүйсө арулан. Адаты салты аралашта көрдүм жакшы жаманын. Жаман жак болсо бет кайтып жакшысын кабыл аламын. Мен дагы элге баламындай талашам элдин талабын. Калыстык сөзгө дайыма да кулак сал калкым карагын. Эл журтун керек мактамакта, эл журтун сүйүш жакшы адат. Анткени талим тарбия ошол төрөлгөн элден башталат. Анткени талим тарбия ошол төрөлгөн элден башталат. Asıl bir tokum mingelem salkın tör jaylo жүргөнүн эликтим жылкы кайтарып кайдасың келчи сүйгөнүм эликтим жылкы кайтарып кайдасың келчи сүйгөнүм жылкы кортой чөптүн түрлөрү мен жыптайм жыпар күндөрү санадан такыр чыкпайсың сен сагындым келчи сүйгөнүм санадан такыр чыкпайсың сен сагындым келчи сүйгөнүм қалса жерге жалбырап ырғышта бүркіт арғыма қамықпа келем деген сибаң ай қарай көктем жалдырап қамықпа келем деген сибаң ай қарай көктем жалдырап мен жылқышы сен чабан кыйкырам добушун сагам өлкөбүз үчүн иштери чайыр күндө өссүн нур заман өлкөбүз үчүн иштери чайыр күндө өссүн нур заман өркүндө өссүн Кыргызстан. Кийинки аткарала турчу чыгармабыз Асанкалы Керимбаев агабыздын Карындаш аттуу чыгармасы. Карындаш көркөзүл байдыңда капталдың капилеттен жадыныңа сездиңби сезбедиңби абадымды табышма азырым чаканмага сездиңби сезбедиңби абадымды табышма 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 аның мага жаппачы сен жолук менен мен сени сүйдүрө албайм зордук менен кайрылбай басып кетсең ушул болмок мен үчүн өмүр бою кордук берген кылчай
Basıp geçsen oşol bolmo Ayrılbay Kılçay bay Ayrılbay Kılçay bay Ayrılbay Kılçay bay Basıp geçsen Süygündügün sezbedindi Özüne Cetemimdi cepeyimdi Kara göz Açıp doğun aytıp koyçu Sarıma Geteyim bir getmeyimdi Kara göz Açıp doğun aytıp koyçu Sarıma 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 Geteyim bir Getmeyim bir Бүгүнкү кечеден Роза Аманованын талантын ташкындаганына дагы бир жолу күбө болдук. Ушундай эмгекчил, ушундай топту, Маржан тобун, Эржан тобун алып келгендиги үчүн дагы бир жолу башымды ийип тазим кылам. Бүгүнкү кечеден аябай залкар үнүнө, талантына күбө болгондугубуз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү Роза Аманова менен жана Маржан, Эржан тобу менен жолугушуу маданият жана тарых жылына карата өткөрүлдү. Биздин иш-чарабыз Роза Аманованын кайталангыс таланты менен Кыргызстандагы Америка университетинин жамаатын жана студенттерин тааныштыруу максатында уюштурдук. Биздин студенттер буга чейин Роза Аманованын ырларын, дастандарын угуп, презентация өткөрүп, ырларын жаттап, ырдап, даярданып келгенбиз. Бүгүн бул акыркы сабагыбыз, жыйынтыктоо сабагыбыз десек болот. Борбордук Азиядагы Америка университетинде мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй ушу жолугушууда өзүңүз белгилегендей чын эле ушул англис тилинде которуп ырдалган ырларды угуп чындыгында бир чети абдан ыраазы болуп атам. Себеби баягы бир тил маселеси мындан ары андай деле бир көйгөй жаратпайт экен. Демек музыкада тилдин кереги жок дегендей эле ошол тил англис тилинде да ырдап атышыптыр. Бул да өзгөчө кубанарлык да. Анан эми өзүңүздөр байкагандай студенттердин өзгөчө англис тилдүү студенттердин ошол кыргыздын кыргыздын макал лакаптарын, кыргыздын салт санаасын, тарыхын, ошонун ичинде салттуу музыкасын жайылтууда англис тили аркылуу ушундай иш алып барып атканы аябай мени кубандырды. Анын үстүнө жогоруда мен белгилегендей эле ошол баягы кыргыз тилин булар искусство аркылуу үйрөнүү дегенди максат кылган турбайбы? Бул өзгөчө бир мактоого татырлык да. Себеби искусствонун тили бул өзгөчө адамдын жан дүйнөсүнө жакын тил да. Ошол себептен бүгүнкү ушул студенттер менен болгон жолугушуу албетте чыгармачыл инсан катары мага дагы бир жылуулук тартуулады. Ажарлуу кыргыздын көп кырдуу таланты, азыркы күндө профессор, музыка изилдөөчү, композиторлор союзунун мүчөсү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдындагы консерваториянын мүдүрү, Кыргыздын салттуу музыкасы корунун негиздөөчүсү, көптөгөн республикалык, эл аралык фестивалдардын лауреаты, айтылуу дастанчы Сарыкунан Дыйканбай уулу атындагы сыйлыктын ээси Аманованын булбулдай таңшыган үнү Германияда, Кытайда, Францияда, Түркияда, АКШ жана КМШ өлкөлөрүндө өткөн кыргыз маданиятынын күндөрүндө жаңырып, бейтааныш угуучуларга кыргыздын 3 кыл комузунун сыйкырдуу үнүн, санат дастандарын, ашыктык ырларын даңазалады. Шал берди,
урпактарга улаган уюткулуу элибиздин кыргыз тилиндеги таңшыган дастан ырын, санат насыятын дүйнөгө таанытып айта жүргөн кызына таазим кылуу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.